Шайлоолордун таза акыйкат өтүшү өзүнүн добушун сатпаган жана сатылбаган жарандардан гана көз каранды. Борбордук шайлоо комиссиясында 2023-2025 жылдарга карата коррупцияга каршы саясаттын стратегиялык планын талкуулаган жыйын өттү. Катышуучулардын айтымында шайлоонун жүрүшүндө бир катар иш-аракеттерди санариптештирүү менен добуш сатып алуу, административдик басым жасоо сымал көрүнүштөрдү азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Теманы кабарчыбыз Акмарал Сабатар улантат. Добуш сатып алуу, административдик ресурс, талапкерди каттоодо адамдык фактор сымал көрүнүштөр шайлоо процесстери учурунда ири кризистерди жаратат. Алардын айрымдары нааразы болгон элдин толкундоосу менен аяктады. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңеш Боршайко менен биргеликте тармак боюнча бир катар иш-чараларды иштеп чыккан. Добуш сатууну кандай токтотуш керек? Эң биринчи, экинчиси ушул биздин жарандарга, ар бир жаранга ушу өзүнүн ушу шайлоо укугун кандай жеткириш керек. Анан ушу добуш сатып атканда билесиңер, укук коргоо органдары дагы чогуу иштешет ЦИК менен. Анан ошолордун жоопкерчилиги кандай болуш керек? ЦИКтин жоопкерчилиги кандай? Эң негизгиси ушул коррупцияда эң мындай чоң көйгөй бул жоопкерчилик да. 2023-2025 жылдарга карата коррупцияга каршы саясаттын стратегиялык планынын негизги максаты адамдык факторду азайтып, бир катар иш-аракеттерди санариптештирүү. БШК жаатында бул добуштардын электрондук эсептелиши, талапкерлердин документтерди онлайн тапшыруусу, арыз даттануулардын онлайн реестри, финансылык ачык айкындуулук жана ыкчам чара көрүүчү координациялык топтордун иш алып баруусу. Ушул шайлоо процессте колдонулуп аткан технологияларды дагы жакшыртуу чараларды карап атабыз. Укук коргоо органдары менен жумушту дагы күчөтөбүз. Анткени укук коргоо органдарынын шайлоо процессиндеги ролу дагы абдан чоң. Алар жалаң эле добуш сатып алууга же административдик ресурстук кыянаттык менен пайдаланууга каршы эффективдүү чаралар менен эмес, жалпы ушул мыйзамдуулукту сактоо. Анан биз унутпаш керекпиз, алардын эң негизги дагы милдети бул жарандардын укуктарын ишке ашыруусун коргоо. Бир катар аракеттерге карабастан тутум айрым коррупциялык элементтерден дагы деле арыла албай келет. Маселен, парламенттеги айрым эл өкүлдөрүнүн жогорку билими тууралуу документтери көп суроолорду жаратууда. Белгилей кетсек, жаңы мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Боршайкомго жогорку билими тууралуу документтин тапшыруусу зарыл. Биздин мекеменин дипломду жокко чыгаруу укугу жок. Себеби документти жогорку окуу жай берет. Мисалы, орой айтканда, жер төлөөдөн диплом сатып алган айрым депутаттар аны менен экинчи жогорку билимин алса, алгач биринчи дипломун жараксыз деп табуу зарыл. Бул боюнча чекитти сот гана коет. Мисалы, Кыргыз Улуттук университети айрым парламентарийлер боюнча таптакыр документтер жок деп билдирүүдө. Биз бул маалыматтарды тиешелүү укук коргоо органдарына гана өткөрүп беребиз. Дегеле шайлоо процессине жаңы технологиялардын кириши менен добуштарды саноону бурмалоого бөгөт коюлду. Өткөн шайлоолордо автоматтык эсептөөчү урналар менен кол санактын ортосунда айырма дээрлик болгон жок дешет адистер. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.